Салам элиме. Барыңар билгендей, бизде азыр мамлекетте жаңылануу талабы турат. Анан кийин кадрдык саясатка дагы элдин чоң талабы бар, күтүүлөрү бар. Сын пикирлер көп. Анткени буга чейин калыптанып калган 30 жылдык ыкмалар, иштөө ыкмалар, мамлекеттик органдардын иштөө ыкмалары эл тараптан сынга алынып келет. Анан кийин албетте Акыйкатчы институтундагы өзүңөр билгендей сын пикирлер көп айтылып келген. Албетте биздин аппаратта дагы өзгөрүүлөр болот. Бирок тилекке каршы мурунку ыкмага салып, кээ бир белгилүү адамдарды чалдырып, ортого түшүрүп, саясатчыларды, активисттерди ортого салып, буга тийбей эле кой, тиге тийбей эле кой, иштей берсинчи, анан мынтсынчы тигинтсинчи деген суранычтар келип атат. Туура эмес. Бул биринчиден мыйзамсыз, акыйкатчынын ишмердүүлүгүнө кийлигишүү, андан сырткары ошол азыркы элдин талабы болгон жаңыланууга, адискөй кадрларды алып келүүгө дагы тоскоолдук буттосуу. Мен ар бир ушундай учур боюнча азыр жакын арада атайын жобо бекитем. Анан кийин ар бир ошондой ким мага чалса, жазса, кайсы тарап болбосун, мамлекеттик кызматкер болобу, жарандык активист болобу, же бизнесмен болобу, кимиси чалбасын, кайсы кызматкердин кызыкчылыгын чалса дагы баарын расмий жарыялайм. Анткени азыр мынакей аппаратта 3-4 кызматтык териштирүү болуп атат. Кээ бир катачылык, кээ бир мыйзамсыз аракеттер боюнча жаңыланышыбыз керек, заманга ылайык иштешибиз керек. Сураныч кийлигишпегиле. Сураныч, эгерде сапаттуу ишти кааласаңар, сапаттуу команда түптөгөнгө шарт, мыйзам сакталыш керек. Мыйзамда так жазылып турат, бизде акыйкатчы бар, акыйкатчынын аппараты бар деп. Ошондуктан жаңы формат көтүрүш үчүн бул мыйзамдын беренесин колдонуп иш алып барабыз. Андан сырткары акыйкатчынын коомдук кеңешчиси мен коомдук тартипчисимин деп жума адамдар да бар экен, көрүнмөр да бар экен. Ал боюнча да териштирүү болуп атат. Азыркы учурда мамлекеттин ичинде бир дагы акыйкатчынын коомдук негизде жардамчысы, кеңешчиси жок. Аны айтып коеюн. Бул кайтадан ошол эски калыптанып калган мыйзамсыз ыкма. Акыйкатчы өзү, акыйкатчынын аппараты, ар бир кызматкери эң биринчи ирет адам укуктарынын баалуулугун туу туткан. Экинчиден коомдун кызыкчылыгын, өзүнүн кызыкчылыгын жогору койгон адамдар гана иштей алат, иштейт. Мыйзамсыз болгон иш аракеттердин баардыгын ачыктайм. Ар бир ошол ким мыйзам бузуп, биздин атыбызды колдонуп өзүнүн суроосун чече турган болсо, же тескери менин ишмердүүлүгүмө кийлигишип, кайсы бир кызматкерди болсо ал деп, болсо ал жумуштан кетип деп айтабыз. Ошондой туугандар. Анан кийин жалпы элиме кайрылам. Колдооңуздар, өзгөрүүлөрдү ошондой кээде ыңгайсыз, бирок мыйзамдуу ыкмалар менен ишке ашырышыбыз керек. Эгерде эски ыкмалар, эски иштөө принциптери калып калса, анда оңол болбойт, жаңылануу болбойт, өзгөрүү болбойт. Адам укуктары кандай деңгээлде болсо, ошондой деңгээлде калып кала берет. Сак саламатта көрүшкөнчө.